Кандайсыңар достор? Жакшы жүрөсүңөрбү? Сабактан жакшы келип алдыңарбы? Ой Азамат, мен досторум үй тапшырманды аткарып коюп, курсактарын тойгусуп, анан мени күтүп атышкан турбайбы? Акылман досторум, силердин араңарда жоомарт, берешен достор барбы? Албетте, баарыңар жоомарт, берешен болушуңар керек. Анткени бул жоомарттык эң сонун сапат. Силерге дагы жоомарт болушуңарды каалап, бүгүн жоомарттык деген жомакты айтып беремин. Мурунку өткөн заманда бир падыша болуптур. Ал падышанын 40 вазири бар экен. Бир күнү падыша бүт вазирлерин чакырып алып, жоомарттык мал менен болобу же баш менен болобу деп вазирлеринен сурайт. Жоомарттык мал менен болот да, малы жок болсо кантип жоомарттык болот деп вазирлер жооп беришет. Жоомарттык мал менен болсо мал да силерде, дүйнө да силерде. Үчөөң биригип бир падыша элге той бергиле. Тоюңар 40 күндө тарасын дейт баягы падыша. Ушуну менен той башталат экен. Тойду башкарган 3 вазир болду. Той аяктар күнү падыша душмандын кийимин кийип алып, башына күлө кийип, колуна аса таяк алып, ийнине болсо куржун асынып туруп, ак урук биринчи вазир баштап жаткан, ошол вазир башкарган үйгө барат. Вазир көрүп эле Думанага кайыр алып чык дейт. Үйүндөгүлөргө айтат. Тойдун түрлүү тамагынан табакка салып чыгышат. Думана куржунуна салып, экинчи вазир башкарып жаткан шан шөкөткө барат. Ал дагы душманын үйгө киргизбестен кайыр садагасын берип, сырттан эле жөнөтүп ийет. Думана ошентип 3-чү вазирге барат экен. Деп кайыр садага сурап, үйгө конуп кетүүгө аябай жалынып суранды. Бирок вазир башын чайкап, үйдө төрө мырзалар бар, сен жатууга орун жок деп жөнөтүп ийет. Ошондо Думана караңгы киргенине карабастан көчө менен жүрүп отуруп, аркы бир кемпир менен бир баланын кара алачыгына туш болгон экен. Бала сыртка чыгып, Думананы көрүп, Думананы кондуралыбы деп энесине айтат. Энеси макул айланайын, Думана болсо үйгө кирсин дейт. Думана үйгө кирет. Бала бир байга 3 жылы малай болуп жүрүп, ошо күнү үйүнө акысына 10 кой алып келген экен. Бала энесине конокко бир кой соёл дейт. Энеси макул болуп коюн союшат. Ошондо Думана мага 2 бөйрөк керек, башка этин жебейм дейт. 2 бөйрөккө да тоёбу? Андан көрө 10 койдун баарын соёлу, 20 бөйрөк болот деп бала койлорунун баарын союп туруп, 20 бөйрөгүн баягы Думанага берет. Думана ак батасын берип, конбостон эле жүрүп кетет. Эртеси хан өзүнүн падышалык таажысын кийип, той башкарып жаткан 3 вазирин чакырып, тойду кандай тараттыңар, а? Бай, кедей кылып бөлгөн жоксуңарбы? Тойго Думаналар келдиби? Жакшы коноктоп, жакшы сыйлап узаттыңарбы? Деп сурайт. Тойду абдан жакшы өткөрдүк. Келген коноктордун баарын бирдей узаттык, ханым. Думаналарга кайыр садага чапан берип узаттык. Ал эми абдан ыраазы болуп кетишти дейт баягы вазирлер. Менин байлаткан 10 коюм бар эле, түндө жок. Уурдаган уурну таап келгиле деп вазирлерге буйрук берет. Вазирлери чапкылап, акыры базарга барышат. 10 койдун этин жаңыдан сата баштаган баланы көрүшөт. Эй, падышанын коюн уурдаган ушул экен деп, аны падышанын алдына алып келишет. Кой табылды,
Uğurunu da tap geldik deyt bayağı vazirler. Bala malay жүрүп 3 жылдык эмгегине 10 koy algandыгын, үйүнө жаңы эле келгенде bir думананын келгендигин, ага 10 koy союп бөйрөктөрүн бергендигин айтып берет. Падыша вазирлерине баягы кайыр садагасын көрсөтүп, ушуларды тааныйсыңарбы деп сурады. Вазирлер, биздин дасторкондон берилген жемиштер турбайбы? Думана тойго келгенде бергенбиз дешет. Ошондо падыша өзү думана болуп барганын, коноюн десе төрөлөр, мырзалар бар, үйгө батпайсың деп кондурбай койгондугун айтып, жоомарттык мал менен болот бекен же баш менен болот бекен? Жоомарттык баш менен экен. Мына 10 койдун бөйрөгү деп баланын берген баягы бөйрөгүн алып чыгып вазирлерине көргөзүптүр. 10 койун bir думанага бүт сойгон бала жоомартпы же думананы кондурбаган силер жоомарсыңарбы деп вазирлерин уят кылыптыр. Падыша ошондон кийин баягы баланы өзүнө башкы вазир кылып алган экен. Ал эми бала болсо, энесин хан сарайга кошо алып келип, энесин мыкты карап, ал эми өзү ханга болгон ак кызматын кылып жүрөт дейт. Көрдүңөрбү достор? Мына ушундай акылдуу да балдар болот экен. Достор, ар дайым акылдуу болсоңор, сөзсүз бактылуу болот экенсиңер. Сабакка барганда дагы ар дайым акылдуу, жоомарт, берешем болгула, макулбу? Мен силерден үмүт кыламын. Анткени менин досторум ар дайым мыктысыңар да. Менин мыкты досторум. Түшүңөр кызыктуу, түнүңөр бейпил, ал эми уйкуңар болсо тынч болсун. Көрүшкөнчө бар болгула. Бейпил түн.